приветствовать вас здесь. Я думаю, что здесь находятся самые успешные люди Кыргызстана и те люди, которые стремятся быть успешными. Урматтуу биздин коноктору, бүгүнкү тренингке кош келипсиздер. Анткени бүгүн Кыргызстандын алдыңкы жаштары болууга умтулган жана ошондой эле ийгиликтүү инсандар отурат деген үмүттөмүн. Ал эми кыргызда жакшы сөз бар экен, өзүңдү өзүң сыйлабасаң, өзгө сени келип сыйлап бербейт. Келиңиздер, өзүңүзгө өзүңүз дем күч берип, тренинг тастырып, дүрмүн болчокмаңыздарчы. Успешный тренер, автор нескольких книг. Давайте бурно аплодируем. Спасибо, саламатсыңарбы, урматтуу келүүчүлөр. Бүгүн абдан жакшы маанай менен келип чогулуп отурабыз. Но вы можете хотя бы одну мысль с собой унести, которая может изменить вашу жизнь. Есть одна статья, где говорится о том, что наша жизнь зависит от 1% изменений. То есть иногда всего 1% изменений может кардинально изменить всю вашу жизнь. Саламатсызбы, биринчи өзүңүз жөнүндө бир кеңири маалымат айтып берсеңиз бизге. Мен негизи эле Чаекте, Жумгал районунда туулгам. Анан семьябыз менен эле бүт ошол 6 жашка чейин ошол жерде өсүп чоңойдук. 6 жаштан бул жакка Бишкекке көчүп келип эле ошондон бери Бишкекте эле чоңойдум да. Биринчи 17 мектеп 4 микрорайондо ошону бүттүм. Андан кийин Славян университетин өттүм. Анан чөйрөмдүн баары эле мындай интеллигент адамдар болду, бирок жашоодо бир гана билим жетишсиз экен да. Анткени мектепте, университетте кантип өзүңдүн күчтүү тараптарың менен акча тапсаң болот, ошону үйрөтпөйт экен. Ал баарыбыз мындай жанагы сокур чычкандай болуп эле эчтекени көрбөй эле тияка сүзүлөт экенбиз, бияка сүзүлөт экенбиз. Ошентип аягында бир жолубузду табышыбыз керек экен да. Мен дагы ошондой болуп, биринчи университетти бүткөндө бир жумушка орноштум. Ал маркетинговый компания эле. Ал жактан жарнаманы интернеттен кантип кылыш керек, ошонун баарын үйрөнүп, жакшы иштеп келатып, бирок биринчи айлыгым болгону 6,5 миң сом болду да. Анан ошондо көрдүм, мындай акча менен үй бүлө куруп, өзүң жаның бакканга болбойт экен. Ошон үчүн бир жеке ишкерлик кылыш керек экен деп ойлонуп көрдүм, кандай бизнес кылса болот. Анда акча керек да. Анан акчаны кантип табам деп ойлосом, мен университетте ошо чечендик өнөрдүктөн сабак берип, акча иштеп бир какой-то бир уровеньге жеттим эле да. Анан ошону эле, ошонун негизинде акча иштеп, ошол акчаны бизнеске жумшайын деп ойлоп, жарнама бердим. Мен жеке гарантиясы менен элдин алдына чыгып сүйлөгөнгө үйрөтөм деп вечеркага бердим. Анан 2-3 күндөн кийин бир бизнесмен чалып, мен депутат болоюн деди элем, силерден үйрөнөт элем, канча турат десе, мен болсо оюма келгенде $1000 деп койдум да. Анан ал кандай $1000 деп жолугуп сүйлөшөлү деп анан көп отуруп 2 саат чай ичип сүйлөштүк. Ошол убакыттын ичинде чын эле керек экен деп анан $500 вперед берип, $500 бир айдан кийин берди. Анан ошол $500 менен жеке ишкана ачтым да. Ал жарнамалык агентствосы эле. Ошондон баштап анан акырындан бизнес эмне экен, кантип акча табыш керек экен, нолдон баштап өзүм үйрөндүм да. Эми азыркы учурда 4 китептин автору болом. Бир китеп 3 жолу басылып чыгарылды. Раритет китепканасында бестселлер тайпасында дагы эле турат, сатылып атат. Андан сырткары ошо чечендик өнөрдөн мындай хобби катары элдерге сабак берип коем. Бирок основной биздин бизнесибиз бул соода сатык. Анткени соода сатык болбосо акча болбойт экен да. Андан сырткары ошол кинематография жагына абдан кызыгып, Легенды уламыштар деген кино тасманы тартып чыгарганбыз. Бул жылы буюрса ийгилик жолу жана Купуя сыр секретке окшош биздин менталитетке ылайыктуу фильм чыгат. Ал 20 сентябрда чыгат. Бирок ошол учурда жөн эле биздин рынокто эле калбай Казакстанга да чыгалы деп, Казакстанда буюрса тоже ийгилик жолу деп казактардын инсандарын кошуп тартабыз да буюрса. Я тоже цена. И это правда. В 2016 году я весила на 30 килограмм больше, чем сейчас. То есть я думаю, что сейчас многие говорят, что не верится. Вообще небольшая предыстория. Наша семья с детства мы всегда занимались спортом. 5 лет меня отдали на танцы, я очень долгое время танцевала, каких-то спортивных званий даже достигла. Ручки можно вытянуть перед
перед собой. Спинку держим, живот втянули. И теперь вытягиваем ягодицы назад, удерживая спину в прямом положении, подбородок высоко. Садимся. Раз. На 50 градусов. Ваня, вы промазали, вы должны сесть на стул. И в другую сторону. Веселее, 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 веселее. Это настроение понимаем. Отлично, видите? Чему кто-то стыдился? Замечательно. Здравствуйте, меня зовут Шахсана. На сегодняшний день я судья IFBB Кыргызстана, то есть это Федерация бодибилдинга нашей республики. Я тренер, который готовит спортсменов на соревнования. Все мои спортсмены всегда входят в тройку сильнейших. Также я основатель и представитель Московской школы фитнеса у нас в Бишкеке, то есть я помогаю нашим тренерам повышать свою подготовку, получается расти и развиваться, получая знания. Также я являюсь многократной чемпионкой, призеркой Кыргызской республики в категории бодифитнес и фитнес-бикини. И самое-самое дорогое для меня – я мама. У меня подрастает дочка, которая скоро будет 3 годика. Вот. Чем я отличилась и почему меня пригласили сюда? В 2016 году после родов я смогла похудеть на 30 килограмм, и тогда меня заметили уже обыватели. А так в сфере фитнеса я работаю уже 16 лет. Знаете, анатомически каждый человек как бы уникально устроен. Да, конечно, бывает, вот говорят, что ей природой дано, у нее там хорошие данные и тому подобное. Да, конечно, как бы то, что нам Богом дано, это немаловажно, но можно себя изменить, можно себя поменять. Не обязательно говорить, что я склонна к полноте, все на этом, я буду всегда толстой. Нет, на самом деле это неправильно. Просто нужно понять, чего мы хотим в жизни, нужно прийти в зал, найти хорошего тренера, осознать, поставить перед собой цель и меняться. Азыраак болуп калса, бир 15 миң доллар тагып калышы мүмкүн. Эгер мен сатсам, 15 миң эле же 20 миң болсо жетип калса. Ал эгер сезондо жакшы количество чыгып калса бизден, анда 30 миң, 40 миң тагып калышы мүмкүн. Элестетиңиздер, бир айга 30 миң, 40 миң тапкандан кийин Кыргызстанда жашабайт, башка мамлекетте иштейт. Албетте, сиз айткан кеңештерди үйрөнөм деген үмүттөмүн. Жабырып калат. Саламатсыз, биринчи өзүңүз жөнүндө бизге кеңири айтып кетсеңиз. Саламатсыздар, мен Айсель Алымбаева аты жөнүм. Бүгүнкү тренингде ушу бизнес тренер болуп, өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүштүм десем болот. Анда айтсаңыз, ушул негизи бизнес баштоодо биринчи кадамдар кандай болуш керек? Бизнес баштоодо биринчиден сизди уктатпаган, түнүгүн уктатпаган бир жакшы идея болуш керек. И ошол нерсени ишке ашырууга жөндөм болуш керек экинчиден. Анан үчүнчүдөн, эгерде сиздин бизнесиңиз, стартапыңыз эгерде акча талап кылган бизнестин түрүнө кирсе, сиз инвестор табасызбы же өзүңүздүн каражатыңыз менен башташыңыз керек. Ал эми акча талап кылбаган бизнес болсо, өзүңүздүн жөндөмүңүз, өзүңүздүн идеяңыз менен деле баштап кетсеңиз болот. Мынакей биздин коноктор жана ошондой эле билимге суусаган биздин жаштарыбызга жакшы бир мотивация бердиңиз. Мен дагы сахнанын артында туруп өзүм кээде тренинг өтүп калам, кээде журналистика тармагында өткөндүктөн бул агайдан мен ойлодум, бүгүн биринчи жолу өтүп аткандыктан канчалык деңгээлде өтөт болду экен депчи. Мен үчүн бул биринчи жолу эл астында чыгуу, коркпоо, өзүнүн максат койгон жерине жеткирүү, бул ар бир инсандын колунан келе бербейт. Ошол себептерден бүгүн сиз биздин аудиторияга 100%-дык ынандыңыз десек болот. Дагы бир кол чалдырып сизди узатып коелу. Саламатсыз Канатбек агай, айтсаңыз ушул биринчи өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат айтып кетсеңиз, анткени биздин көрүүчүлөргө абдан кызыктуу болуп жатат да. Мен эми өзүңөргө белгилүү Канат атым, жашым 39да. Ошол бизнес менен 24 жылдан бери алектенем. Ошол именно стартаптар боюнча, бизнести баштоо боюнча ошол көп тажрыйбам бар. Ошол тажрыйба менен бөлүшөйүн деп бүгүн ушул тренингтерди, семинарларды өткөрдүк. Анда эмес, ошол бүгүнкү иш-чараңыз негизи ойдогудай өттүбү жана биринчи жолу чоң сахнада ошол өзүңүздүн тренинг сүйүүчүлөр менен жолугушуу кандай болду деген ойдосуз? Биринчи жолу болгондуктан аябай толкундандым. Чындыгында бирок эми биринчи кадам жасаш керек. Өзүм тренингтеримде, өзүмдүн курстарымда, семинарларымда бүт бардыгында биринчи кадамды таштоо боюнча өткөндүктөн эмеге сахнага чыгып дагы сүйлөгөнүм бир аз толкундатты, бирок жасаш керек. Биринчи кадамды сен кандайдыр болбосун жасап, илгертерге аракет кылып жете бериш керек. Аз
bayramlari aldığımız müddetçe Kırgızistan'daki aldığımız bizde işte konuklarımızda konuklarçı. Zaldı 80% milyon so'm topsanızlar gereken. Anda mesela bu 23 yaşından kantik milyon so'mni topish gerek. Hikmatni sizlarga aytib berish uchun Kırgızistan'dagi aldığımız ayımlardan business woman desek tam bo'ladi. Andan tashqari Audent do'konining yetakchisi, Benishkemin klubining yetakchisi Asel Alpayevani Turkiya qo'shiqlari bilan to'sib Саламатсыз байзадайым. Биздин биринчи суроосу төмөнкүчөдө сөз чеберчилиги боюнча бул Кудайдан берилген талантпы же буну этап менен үйрөнүп өнүктүрүүгө мүмкүнбү? Бул суроо мага аябай көп берилет. Негизи адамда өзүнүн мүмкүнчүлүк болуш керек. Төрөлгөндөн дагы кандайдыр бир өзгөчөлүктөр болуш керек. Анан ошол өзгөчөлүктү эгерде тарбиялап, бакпай турган болсо, сөз чеберчилигинин, чечендик өнөрдүн баягы эсептелинген деңгээлине жетпей калышы мүмкүн да. Ошол себептерден эгер сен тамырыңда болсо дагы, эгерде сөз үйрөнбөй мен баарын билем десеңиз, сөз билбеген башка бирок сүйлөгүсү келген инсандар, улам үйрөнө берген инсандан сиз артта калып каласыз да. Ошол себептерден ар дайым сөз чеберчилигинде сүйлөөдө алдыда болуп туруш үчүн сөздү жаңыртып туруш керек. Анан албетте мен ойлойм адамдын төрөлгөнүнөн болуш керек. Кээ бирлер бар, бирок албетте калбоосунун негизинде 99% эмгек, 1% баягы төрөлгөндөн берген мүмкүнчүлүктү колдонуп башка инсандардан да күчтүү болуп кетет да. Бирок мен ойлойм төрөлгөндө дагы кандайдыр бир чымыны болуш керек. Айтып коет го, кыргызда чымыны бар депчи, ошондой. Сиз айтып атпайсызбы жана сөз үйрөнүш керек депчи. Ошол сиз кандай адабияттарды окуйсуз, кандай китептерди окуйсуз жана ошол кантип тарбиялайсыз, ошол жөнүндө сөзүңүздү кантип тарбиялайсыз деген. Мен азыркы учурда кыргыз китеп борбору деген бизде жакшы кыргыз китебин чыгарган, кыргыз тилинде сөз чеберчилигин көбөйткөн китеп борбордун баардык китептерин окуп чыккан. Жаңылмач, жашоону өзгөрткөн Миң окуя, Акыл кенчи, Күмүш сырга, Алтын сырга деген сыяктуу китептердин баардыгын окуп, биздин бир минусубуз бул окулган билимди иш жүзүндө колдонбой калуу да. Мисалы эгерде сиз бир күндүн ичинде бир жакшы жагымдуу сөз табып алсаңыз, ошол сөздү сиз досуңузга бөлүшүшүңүз керек да. Анткени билимди сиз канчалык бөлүшкөн сайын сиз өзүңүз дагы үйрөнүп жакшы жаттайсыз да. Ошол себептерден мисалы жаңы сөз үйрөндүм бүгүнчү мен. Ошол сөздү эртең эфирге колдоном. Эфирден менден башка бир инсандар көрүп алар колдонот. Демек, сөздү жайылтуу, сөздү үйрөнүү бул эң башкысы китептен башталат. Китептен азыркы учурда бизде YouTube апабыз, Google атабыз бар да. Ал тармакта дагы сонун мисалы мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү жаштар колдонсо болот. Эми биз сизди көп ийгиликтерди багындырганыңызды билебиз, жана башка көптөгөн медиалардан көрөбүз. Анан сизге окшогуңуз келген жаштар да бар да. Ошолордун биринчи кадамы кандай болуш керек? Мага окшошуунун кажети жок. Бир Айзада Жамгырчиева, бир Гүлшан Молдоева, бир Нурзат Токтосунова гана бар. Сиз ар бир инсан жаратканын төрөлгөндөн ар бирибизге өзгөчөлүк берет. Ошол өзгөчөлүктү гана сиз байкап, сиздин мүмкүнчүлүгүңүздү өзгөртүү бул сиздин колуңузда да. Ошол себептерден мен ойлойм, мага окшошкусу келсе менин сөздөрүмдү үйрөнсүн. Бирок экинчи Айзаданы калк кабыл албайт. Анткени билсеңиз, жасалмалуулукту биздин калк, биздин көрөрман ошол учурда эле байкап коет. Бул тиги алпаруучуга окшоп сүйлөп атат, манераларын карасаң, сүйлөгөнүн карасаң депчи. Ошол себептерден сиз өзүңүз менен өзүңүз болуш керек. Мен азыркы жаштарга да айтар элем, болгон нерсеси ушул тармакта сиз сүйүңүз, жумушуңузду сүйүңүз. Бардык нерседе сүйүүдөн башталат. Жумушту сүйүү, жакындарыңды сүйүү, кесибиңди сүйүү, кандай кыйынчылык болбосун, ошол кыйынчылыкка чыдап тура аласыз да. Ошол себептерден жаштарга эң негизгиси жүрөк менен тандаш керек. Айзада Жамгырчиева алпаруучу эмес, жүрөк менен тандаш керек. Өзүңүз жөнүндө биринчи айтып өтүңүз, жана бүгүнкү тренингден кандай жакшы маалыматтарды ала алдыңыз? Менин атым Елена. Бул тренингде болсо абдан көп жакшы нерселерди ала алдым. Жана ошондой эле бул жакта берген ораторлор мага абдан мотивациясы аябай күчтүү болду. Абдан жакты. Эртеңден баштап жалкоолукту таштап, алдыга умтулуп, алдыга койгон келечекте койгон пландарыбызды аткарууга эртеңден баштап, же болбосо азыркы учурдан баштап, жана ошондой эле айтып кеткендей, чет элдик тилдерди үйрөнүү менен эртеңден баштап алектенип баштайбыз.